Канжар Кадыралиевден жабыркадык деген үй бүлө жогорку кеңештин алдына митингге чыкты. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевден жабыркадым деген Ош шаарынын тургуну Мирлан Жолдошевдин үй бүлөсү жогорку кеңештин алдына митингге чыгышты. Мирлан Жолдошевдин айтымында Канжар Кадыралиев Ош шаардык прокуратурасында иштеп турганда ал Ош шаарындагы үйүн жана Улан деп аталган ашканасын алдырып жиберген. Буга байланыштуу Кадыралиевдин үстүнөн жүрүп жаткан сот 4,5 жылдан бери созулуп, бир жыйынтык чыкпай келет. Маалыматта белгиленгендей, учурда бул ишти Бишкек шаардык Октябрь райондук соту карап жатат. Соттук отурум чечим чыгарууга жакын келгенде жылдырылып жаткандыгынан улам, Жолдошев соттук ишти аяктоону тездетүү талабы менен президентке үнүм жетсе деп аракет кылып жаткандыгын билдирген.